Так, туугандар. Эгерде мен мына ушундай унаанын үстүнө так ушундай автобокс, лодка жасатам дей турган болсоңуздар, биздин чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу достор. Ассаламу алейкум жалпы жамаат. Туугандар, мен азыркы учурда Ордон Ош шаарында турамын. Бул чыгарылыш ошол жогоруда айткандай, биздин кыргыз тили менен айтканда жүк салгыч, унаалардын үстүнө автобокс, лодка. Унаалардын бүт баардык түрлөрүнө мына ушундай автобокс жасай турган, сатыла турган жерге келип калдым. Мен азыркы учурда Ордон Ош шаары. Бул жерде негизи картада набережная көчө болуп калат. Анан тагыраак айтканда могул жерде Токтогул парк, ушул жерде танка бар. Мына көрүп турасыздарбы? Ушунул танканын эле мына күн чыгыш жагында. Анан кимде ким ушундай багаж, лодка, автобокс койдурам дей турган болсоңуздар, бул чыгарылышты аягына чейин жакшылап көрүңүздөр. Ушуларды установка кылган, ушул жерде иштеген биздин мына Элмирбек деген жигит. Ассаламу алейкум. Элмирбек, жакшысыңбы? Жакшы, Алла шүгүр. Иштериң жакшыбы? Жакшы буюрса. Тынч аман жүрөсүңбү? Жүрөбүз акырында. Ишти алып атасыңар? Ишти кылып атабыз иншалла. Жакшы. Эми бул жакта лодкалар сатылат турабы ушул жакта, Ушул жерде скалатус буюрса. Скаут ушул жерде. Ушул жерде. Жакшы. Негизи эми биринчи эле мындай суроо да. Бул лодкалар кайсы жактан келет? Кытайдан келет. Кытайдан келет, Тагаларыбыздан. Тагалардан. 550 трой деп булардан баштап фиттер да эң кичинекей машиналарга ушулар коюлат. 550 тройдон 950 тройго чейин бар бизде азыр учурда. Ошондо фиттерден баштап минивэн машиналарга чейин келип койдуруп кетсе. Минивендерди дагы койдурса болот. Ооба. Анан качествосу жакшы. Мисалы буга чейин да видеолор тартылган. Могу машинада чыгып көргөн. Машинада чыккан. Көргөнбүз. Өртөнбөйт. Суга күйбөйт. Отко күйбөйт, суга чөкпөйт. Суга чөкпөйт. Жакшы. Ачып көрсөк болобу? Ичин ачып. Буну көбүнчө мисалы такси акелерибиз иште передача клиенттердин жүктөрүн салганы колдонсо болот. Анан машинага аябай эле вид берет. Вид берет. Вид берет. И плюс баягы семейный кишилер, ар бир эле машинага керектүү буюм бул. Мына алысыраак жактан чыкса, мисалы үчүн жайында көлгө чыкса, көлгө, походко, любой жака кете берет, универсал. Жана шашыл мангал салганда аябай ыңгайлуу. Бунун өзү материалы эмнеден жасалган? Каучук бул. Сынбай турган каучук. Сынбайт. Өзүбүз колго курайбыз. Кытайдан чачылып келет, өзүбүз колго курайбыз. Жакшы. Мен эми жогоруда айттым да, унаалардын бүт баардыгына койдурса болот депчи. Анан мен азыр көбүнчө баягы фиттерди дагы көрүп атам да. Фит, Jazz, анан азыр баягы корейский Sonata, анан Avento унаалардын үстүнө да көрүп атам да. Ооба, газ барларын багаж кичинекей болот да. Ошо да. Ошо автобокс койдурат да. Багажга салган жүктөрдү эле ушул жака салат да. Жакшы. Анан бизден эң жакшысы рассрочкада алып кетсе болот. Бөлүп берүүчү. Рассрочка бар. Бар рассрочка. Рассрочка жору кандай эми? Через Мбанк аркылуу. Через Мбанк. Кошулбайт. Баягында М+ эмеспи? М+. М+ аркылуу. Канча айга чейин? 3 ай, 6 ай. 3 ай, 6 ай, 6 айга чейин алса. М+ту негизи азыр баары эле билип калды. Анан дагы бир жакшы жагы. Баягы мисалы келип бирөөнү алып койдуруп кеттиңиз да. Дагы бир досуңуз чакыра турган болсо сизге 1000 сом бонус. 5 досуңуз чакырып келиңиз болуп кетесиз. Бонус жагы дагы бар. Бонус жактары бар да. Тааныштарыңызды чакырсаңыз сизге 1000 сомдон биз беребиз. Анан азыр бул жерде негизи 2 свети бар окшойт, Ак анан кара. 3. Мына мокрый бар экен, Бул карбонный свет. Карбонный. Монда оригинал рагалары менен өзүбүз машинанын үстүнө рага жок болсо установка этип беребиз. Анан негизи башка светтер болсо кандай болот? Мисалы үчүн башка светтер болсо базардан бирөө менен договор кылып койгонбуз. Ошолго 1,5 сом бере турган болсо, кызыл болсо кызыл светте дагы краска чачып берет. Краска чачып берет үстүнө эле. Асты кара бойдон кала берет. Түшүнүктүү. Анан негизи бул жакта дагы бул электрондуу немелер бар окшойт, Бул жакта тайчактар дагы бар. Великтер. Электрондуу велосипед. Бир заряд менен 80-90 км жүрөт. Азыркы учурда баягы электрондуу эмес, скутерлердин орун басарлары ушулар. Бул менен баягы азыркы учурда доставкада курьерде иштегендерге жакшы. Иштегендерге жакшы. Бир жакта каскасын алып келсең. Бул негизи заряд менен болсо канча километр жүрөт дедиңиз? 90 км. 90 км. Ого. Ошто 4-5 жолу айланат. Анан буну каскасы да бар, каска менен кышында мына перчатка менен подарок болот бизденчи. Анан жумушка да өзү орноштуруп беребиз. Жумушка дагы. Яндекске киргизип подключ келет, сразу ишке чыгат. Анан бир күндө азыркы бизден алып иштешип аткандар 2000ден 3000, 4000ге чейин иштеп атат. Жакшы. Неме скорость дагы 60
качейин чыгат скоросту? 60га чейин. Бул жактан да көрсөтө эле. Мынакей. Бул негизи каяктыкы? Бул Кытай. Кытайдан, а? Кытайдан келет. Агаларыбыз. Агаларыбыз ардеке. Бул жакта заряды да бул, зарядный. Литоний деп коет буну. Кышында дагы, жайында дагы жарылып кетпейт, эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Электромобилдеги аккумулятор. Жакшы, түшүнүктүү. Так, бул деле ошол баягы М+ аркылуу рассрочкага алса болот. Бул деле 6 айга рассрочка алса болот. Түшүнүктүү. Жакшы экен анда. Так, эми бунун баасы канча эле? Бунун баасы 65 миң сомдон сатылып атат. 65 миң сомдон. Жакшы. Негизи канча килограммга чейин көтөрөт? 200 килограмм. 200. Экоустан ушундай экоустан жөн эле көтөрөт. Эки адамды смело көтөрөт экен. Айылга шаар ичинде пробкадан кыйналбайт. Пробкада жакшы. Эми айрыкча азыр баягы курьерде доставкада иштегендерге жакшы экен да? Жакшы ооба. Жакшы. Түшүнүктүү. Так, анан Элмирбек. Анан дагы деле мен мына лодкага өткүм келет да, автобокскачы. Айтыңыз. Анан эми эл арасында эки аты бар да. Анан бизче кыргызча айтканда жүк салгыч. Ооба. Лодка, анан автобокс, Мен биринчи лодка деп тааныгам да, кийин анан автобокс деп айтып атыптыр. Так, установкасы бекер, буну? Установкасы бекер. Эгерде кимде ким ала турган болсо, бекер установка болот. Рассрочка алып кетсе болот. Дагы ошол. Жакшы. Ар бир машинага айдаган агаларыбызга сунуштайбыз. Ооба. Негизи ар бир эле унаага керек. Тугандар, мен азыр уже шаарда көйлө байкап калдым. Уже бир 5-6 машиналардын экөөсүндө ушундай жүрөт да. Ооба, коюлуп атат. Жакшы. Сөзүңүздү бөлдүм. 2 жылдан бери ушул автобокс менен иштейбиз да. 2 жылдан бери. Эксперт болуп калдык. Ооба. Стаж бар. Стаж бар. Жакшы. Мынакей, урматтуу туугандар, эгерде башка свети десеңиздер, бул жакта Элмирбек айтты, башка светтин дагы сиздерге ушу шаарда эле краска менен иштегендер, буюрса сизге кандай свет болот? Мисалы үчүн азыр баягы Кореядан башкача бир өңдү келет го, таксиде жүргөндө. Ошондой светке да коюп берсе болот, Любой свет. Любой свет. Канча свет болсо ошондой баардыгы бар. Ооба. Фиттер көбүнчө мокрый асфальттары көп го. Ооба. Ошолорго дагы буюрса, мокрый асфальт. Кызыл. Жакшы. Болду, Элмирбек, ишиңе ийгилик анда. Буюрса, элдин кызматында жүрөр. Буюрса, туугандар, биздин канал менен бирге болуп турсаңыздар, ушундай чыгарылыштар болуп турат. Адресин дагы бир жолу айта кетели. Негизи бул жерде бул эски набережная көчө болуп калат экен. Бул жерде Токтогул парк. Таңканы билсеңиздер керек, парктын. Ошо аренттер ушу Акбура дарыясынын боюнда эле. Ушул жерге келип, Элмирбек менен байланышып, Элмирбектин мен өзүн дагы номерин коюп коямын. Байланышып турсаңыздар болот. Болду, ишиңе ийгилик. Баарыңарга ийгилик.